Assalamu alaikum туғандар. Короче, мындайда Бауыржандын бир сөзүн билем да. Баягы кыргыз менен урушпайм деген да, туурабы? Кыргыз менен мушташпайм, жок. Бойго түшпөйм деген. Только башка улуттагылар деген өзбек, орус, порус деген да. Эми мен мына Бауыржанга кайрылайын, ушу видеону таратышып койсоңор силерчи, от души кылып силерден жардам болсун. Мен ошо Бауыржан менен мушташам. Мен орусмун мына. Мага желаниясы болсо, мындай связьга чыксын мен менен. Эгерде ушунчалык бала тренировканы кылып атыптыр, күчөйүптүр. Мен ошо балага эме кылам, түшөм. Эгерде Бауыржан желанияң болсо, давай байланыш мен менен. Экөөбүз бир бой кылабыз. Чисто спортивный интерес деп сүйлөйсүң го сен. Спортивный интерес кылабыз экөөбүз. Бирок бир условия менен. Эгерде ошо спортивный интересте эгерде алып эметсең бир условия менен да, мага акчаң деле кереги жок. Мен Россиядамын, Россиядан эптеп жетем Кыргызстанга. Эгерде сен жеңилип кала турган болсоң, жетим TikToктон чыгып кетесиң. Вообще TikToктон каранын көрсөтпөйсүң. Ошого макул болсоң, эме кыл, байланыш мен менен. Если эме болсо, весим жетпей, саңа весиң оор экен деп тиги бугула турган болсоң, мен 71 килограмм элем, азыр 69 килограммын. Если чо. Кече жакында атайын сен үчүн арыктадым. Тренировка деген нерсени билбейм. Өмүрүмдө кылган эмесмин тренировка. Тренировканын тысын билбейм. Эгерде желанияң болсо, давай экөөбүз көрөбүз. Достор, силер мына видеону көргөндөр, лайктан басып, комментарийден жазып, Бауыржанга жеткиргиле ушуну, репост кылып, Бауыржанга жеткиришкиле достор. Эгерде Бауыржан желаниясы болсо ушунчалык. Өзү айтканы да, орус, порустар менен деген да. Мына мен орусмун. Мен менен бир көрбөйбү? Эгерде мен деле мол аккаунтумда подписчик аз, берки өзүм биринчи аккаунтумда альхамдулилля. Мен да эгерде жеңилип калсам Бауыржан, ушундай элдин көзүнчө сенден кечирим сурап, сен күчтүүлүгүңдү далилдеп чийип кетем. Ушу элдин көзүнчө сенде деле альхамдулилля адам көрөт го видеолоруңду. Давай аласыңбы? Кабыл аласың менин вызовымды? Вызов таштадым ушинтип сага. А то кокого жеттиң, ишене бер.